Саламатсыздарбы урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Менин атым Айтбек. Бүгүн сиздер менен бел омурткаларына пайдалуу көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин биринчи көрсөтүүчү көнүгүүбүз бел ооруларына, тактап айтканда грыжа оорусуна эң бир керектүү пайдалуу упражнениянын бирин көрсөтөбүз. Өзүбүзгө ыңгайланыштырып, биздин бут омурткалары бүткөн жерден жана бел омурткалары башталган жерге бирдей болуш керек, параллельно. Мынакей. Колду алдыга алабыз. Ылдыйга шашпай жайдан 1 2 3 4 5. Достор, бул көнүгүүнү 10-12 жолу кайталоо менен жалпы эсеп 3-4 жолу кайталайбыз жалпысынан. Мынакей достор, ушул көнүгүүнү 10-12 жолу кайталоо менен жалпысынан 3-4 жолу кайталайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айрыкча мырзалар, эгерде кең далылуу болом десеңиздер, анда кийинки көнүгүү сиздер үчүн. Кийинки көнүгүүнүн аталышы карматкычты төш булчуңдарына тартуу. Биз менен бирге болуңуздар. Көнүгүүнү кылаардан алдын карматкычты болушунча алысыраак кармайбыз. Дене оюусу, тулку ойду түз кармайбыз, жана башты өйдө бурабыз. Өйдө карап туруп, тартманы төш булчуңдарын көздөй тартабыз. Бул жерден биздин артыбыздын далдарын бириктирүү менен кыймылга келет. Дагы бир жолу көрсөтөм. Терең дем алуу менен баштайбыз. Өйдөгө кой берип атканда дем алууну чыгарабыз. Бул көнүгүүнү 10-15 жолу кайталоо менен жалпы эсеп 3-4 жолу кылабыз. Анда эмесе сиздерге үчүнчү көнүгүү гантелди ар бир булчуңга, ар бир тарапка өз-өзүнчө тартууну көрсөтөбүз. Кылып жатканда эгерде оң капталга кыла турган болсок, биринчиден сол бутту коебуз, колду коебуз. Ушул жерде кол түз жана тулку ой түз боюнча калат. Башыбызды түз карайбыз. Гантелди алдык. Ушул жерден оң колубуз менен аркага тартабыз. Бул жерде дал булчуңдары кыймыл аракетке келет. Көрсөтөм. 1 2 3 4 5. Ушундай эле сол тарапка көрсөтөбүз. Колду түз кылабыз, белибиз түз. И гантелди тарта баштайбыз. 1 2 3 4 5. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Спортту сүйүңүздөр. Спорт бул ден соолуктун булагы.